Саламатсыңарбы, сиздер кыргызстандыктар аудио подкастын тыңдап жатасыздар. Бул жолку программабыздын каарманы Улукбек Газиев. Ал пандемияга чейин ажылык сапарга барып, кайра кайтканда карантинга алынган мекендештерибизге жардам берген замандаштарыбыздын бири. Bir komnatta mına görgüler, 12'te 13'ten жатабыз. Kudayım biz umraga barıp Allah'ın evine barıp gelsek mına beyakta bizi kıynap atar. Журабай Эминов ушул жылдын март айында умра сапарына барган. Жугуштуу коронавирус илдетине чалдыккан эмес. Бирок Кыргызстанда киргизилген карантинден улам сапардан кайткандан соң дароо обсервацияга алынган. Ошто шараят, ошо бите чооханамын бир нерсе экен. Ал жак бир чайканага окшогон жер эле. Жалгыз гана ашканасы, ажатканасы бар экен. Аял эркек болуп нөмөт менен киргенге туура келди. Ашканада аялдар менен кошо кирип тамактандык. Өтө кыйналдык. Акыры интернет тармактарга тараттык. Андан кийин Айыл өкмөт жана Улукбек бизге жардамга келди. Улукбек өзүнүн жеке клиникасын пайдаланууга берди. Эртеси эле бизди көчүрүп алып келишти. 15 күндөй бул жерде жаттык. Шарттары жакшы. Чайканада, ваннада суу да жок болчу. Бул жерде баары бар экен. Рахмат ушул жигитке. Rahmat şu yigitga bizi yaxshi qarab, yaxshi davolashdi. 15 kundan keyin chiqib ketdik. Rahmat şu yigitga. Дейт Журабай Эминов. 2020 жылдын башында бүткүл дүйнөгө булук салган коронавирус март айларында Кыргызстанга да кирип келди. Кичи ажы зыяратына кеткен кыргызстандыктар сапардан кайтаары менен обсервацияга алынып, оорунун алдын алуу чаралары көрүлө баштады. Mana pandemiya boshlanib qolib, o'sha borganimizda ham Arabistonda pandemiya boshlanishiga yo'para kelib qolibmiz. Умра сапарыбызда Сауд Арабиясында пандемия башталганына туура келип калды. Кыргызстанга кайтканыбыздан кийин 1-2 күн өтүп бизди обсервацияга алып койду. Ал жерде мамлекет тарабынан азык-түлүктөр берилип турду. Бирок шарты начардыгына байланыштуу жардам сурап өкмөткө Улукбек ажыга кайрылдык. Yaxshi emasligidan biz hokimiyatga, Ulug'bek hojakiga iltimos qildik. Деп билдирди Кашкар Кыштак айыл өкмөтүнүн жамааттык мечитинин имамы Рустамжан Махамаджанов. Пандемиядан улам калк кыйын абалда калды. Кимдир бирөөлөр азык-түлүккө, кимдир бирөөлөр дары-дармек, медициналык шаймандарга муктаж болушту. Умра сапарынан кайткан зыяратчылар болсо, обсервациянын начардыгынан кыйналышты. Ушундай учурда калкка жардам беришен инсандардын катарын Улукбек Газиев да толуктады. Ал өзүнүн менчик клиникасын пайдаланууга берерин айтып, айыл өкмөтүнө кайрылган. Endi bu pandemiya degani bu elni boshiga tushgan bir dard ekanda, balo ekan. Бул пандемия деген элдин баарын түшкөн дарт экен. Мындай убакытта карап отурсаң болбойт. Эл кыйналып жатабыз деген угуп, райондук акимчиликке барып, клиникамды иштеткиле, эмне жардам болсо биз даярбыз дедим. Тез жардам мураасын поликлиникага бердим. Врачтарыбыз да жардам беришти. 5 ай акысыз пайдаланышты. Skoroyimizni poliklinikaga berdik. Skoroyimiz poliklinikada ishladi. Abiyani davlatga o'tkazib berdik. Vrachlarimiz ham yordam berdi. Дейт Улукбек Газиев. Улукбек Газиев менчик клиникасын калкка берип коюп, өзү четте карап тура албады. Ал бейтаптар үчүн кычкылтек концентраторун чет жерден алдырып келди. Moskvada o'g'lim ishlaydi. Moskvada bolalarga aytdim. Bolalarga aytsam ular Москвада уулум иштейт. Ага айттырдым. Жолго каттай турган шоферлор аркылуу аппараттарды жиберди. Өзбекстанда тааныштар бар болчу. Аларга телефон чалып сурандым. Алар атайын медициналык кийимдерди жиберишти. Sovkalarni berishdi O'zbekistonda chiqarkan. Olib kelib uni klinikada ishlatdik. Дейт Улукбек Газиев. Кымбат дарыларды алганга шарты жок адамдарга бекер дары-дармек таркаткан Улукбек аке кызыл зонада иштеген дарыгерлерге өз чөнтөгүнөн каражаттарды берип, аларды колдоп кубаттап турду. Бул тууралуу кызыл зонада иштеген дарыгерлер Бабур Хашимов, Махпурат Беликовалар төмөнкүлөрдү билдирди. Klinikamizga hamma narsalarni biz so'ragan narsalarni yetkazib kelib berib turdi. Улукбек ага клиникабызга биз сураган дарылар, Клексан, аба концентраторлорун жеткирип алып келип турду. Жолдор тосулуп калганда тез жардам муналарынын өтүшүнө көмөк көрсөттү. Аба концентраторлорун достук чек арасынан алып өттү. Бишкектен алып келип чоң жардам берди. Do'stlik O'zbekiston chegaralaridan olib o'tishlik kislorodный konsentrат. Анан Красный зонада иштеген медиктерге, врачтар ошолордун баарын кийим-кечектерин алып, бизде өзүбүздүн кийимдерибиз бар, защитный. Ошолордун баарын сиз ошол кийимдердин баардыгын алып берип жатты. Еще плюс бул жетекчибиз
тамақ ашында қарап жатты. Обед, завтрак, ужиндерин өзүнүн жандан жардам берди. Пандемия Кыргызстанга оор сыноо алып келди. Карантин учурунда шарты оор үй бүлөлөрдү азык-түлүктөн жардамга муктаж кылган болсо, материалдык жактан жетишерлик мүмкүнчүлүгү бар инсандарды башкаларга жардам берүүгө түрттү. Ош облусунун Кашкар-Кыштак айыл өкмөтүндө да ишкерлер, колунда бар кишилер жана жаштар демилге көтөрүшүп, калкка жардам берүүгө ашыгышты. Өзүбүздүн жашоочулардын аярлуу катмарларын, муктаж болгон үй бүлөлөрдү аныктап, ошолорго жардам боло турган муктаж үй бүлөлөрдү аныктап, ошолорго иш-чара иштеп чыкканбыз. Ошол мезгилде биздин колубуз, учубуз куур эмес экен, биздин элдерибиздин арасынан ишкерлерибиз, жүрөгүнөн элин сүйгөн адамдарыбыз чыгышып, өздөрү айыл өкмөткө кайрылып, бизден кандай жардам керек, элге продукты жагынанбы, кайсы жагынан болсо да биз жардамга биз даярбыз деп туруп, өздөрү инициатива көтөрүп келишкен. Ошолордун ичинен мына Казый Улукбек, Исмаилов Алижан деген, Вахитов Алишер, андан сырткары өзүбүздүн депутаттар, анан өзүбүздүн аппарат кызматкерлерибизден, анан дагы башка дыйкан чарбалардан, элдин ичинен чыга береткен жаштарыбыз, мына Мөнөктөн, Кенжекулдан, Бекжар, Алгабас, дагы башка айылдарыбыздан жаштар өздөрүнчө уюшуп, жанагы фондтору түзүшүп, акчалай топтоо кылып туруп, анан кийин ар түрдүү жардамдарды бере башташты. Дейт Кашкар-Кыштак айыл өкмөтүнүн башчысынын орун басары Матазим Абдиллаев. Албетте, сыноолуу күндөр артта калды. Бирок ошол учурда эли үчүн ар кандай жардамга даяр тургандар болду. Эми тынчтык болбосо тапкан акчабыз деле эч кандай маани бербейт экен. Андай учурда карап турсаң туура келбейт да. Колубузда бар экен, болушунча жардам бердик. Колубузда бар экен, колдон келгенче жардам кылдык. Бул биздин кыргызстандыктар. Сиздер кыргызстандыктар аудио подкасттан уктуңуздар. Кийинки программаларыбызда жана башка каармандарды да чагылдырганга аракет жасайбыз.